пламенный мотор. Когда он пришел ко мне в кабинет, сам Эрса, я ему сказал, при работнике моего Айыл өкмөтү по земельным вопросам, я сказал: Рамазан, ты эти земли, люди очень много просят, все хотят жить. Давай аукцион, давай распределим, кому 3 гектара, кому кто сколько может вырасти. А он что вам ответил? Она моя частная собственность. Он взял вот эту какую-то книгу. Анан кийин ошондо председатель айыл өкмөтү болгон. Анан кийин председатель болду. Ошондо бүт бардыгын ээлеп, мына жерде биздин парк бар болчу. Эмнеди деген техникалар бар эле. Бүт бул шыпыргы антип шыпыра албайт. Я сказал: Рамазан, ты эти земли, люди очень много просят, все хотят жить. Бүт барын алып кетти. Алып кеткенде мынау Димитровкада гараж. Ошол жака бүт барын көчүрдү. Кого еще не можем найти кого-то? Ищем. Давно ищем. А что снимаете? А что, нельзя что ли? Не, ну хоть бы сказали. Ну а что говорить? Ну здесь же... Что, частный собственник? Да. Чья это территория? Как его зовут? Ну? Как зовут? Ну говори, брат, ты же пришел по Ну, ты же не говоришь, зачем ты заехал. Он мне кинул на этот и сказал: вот у меня красная книга. Эми мындайда бул канчанча 2009 жыл болуп турбу да? Эми бул материалдарды карап көрүш керек ичиндегичи. Анан ошондон кийин силерге айтып бербесем мен азыр эчтеке айтып бере албайм. Булдардын баары тиги жугундусын жеп уже даже тамак деп айтканга да тил барбайт. Бир 1994 агрардык сектордо өткөрүлгөн реформаны учурда экономиканы талдаган эксперттер мамлекетке каршы жүргүзүлгөн бийлик төбөлдөрүнүн диверсиясы деп таанууну сунушташат. Атайын репортаж программасы Кыргыз Республикасынын журналисттердин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамынын журналисттин коомдук кызыкчылык туудурган граждандык укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт деген 4-беренесине тиешелүү иш жүргүзөт. Стратегиялык анализ жүргүзгөн институтунун маалыматына таянсак, республикадагы эмгек ресурстарынын саны 1991 жылга чейин 2.200.000 кесип ээлерин камтыган. Айыл чарба продукциясынын өсүшү ички продукттун өнүгүүсүнүн 46% түзгөн. Ошол кезде кыргыз интеллигенциясынын жетишкен ийгиликтери дүйнөдө киргизское чудо деген суктанууну жараткан. Менчиктештирүү программасынын кириши менен бирге өнөр жайы менен айыл чарбасында коруга жол ачылганы 1994 жылы өлкө башчысы тарабынан кол коюлган жарлыкка байланыштуу. Өлкө нарыктуу экономиканы кабыл алып, мүлктү мамлекеттен ажыратып, жеке менчикке чыгаруу программасын алешимдик менен киргизгенинин натыйжасын азыр элдин жашоосунун кейпинен көрүп билип отурабыз. Ал кездеги бийликтин максаты мамлекет жаман менеджер, жеке менчик ээси жакшы менеджер болот деп карапайым калктын башын айлантып, таңуулаган иш аракеттин түшүмүн эл учурда көрүп гана эмес, ошонун кедергисинде жашап келет. Ошол 94 жылы киргизилген реформанын кесипети бир гана биз сөз кыла турган бирдик айыл өкмөттүн гана эмес, бүткүл Кыргызстанды ушундай кейипке салган. Бир системадан экинчи системага өткөндө чар жайыттыкка жол бербей, мамлекет тыкыз көзөмөлдөш керек эле. Бирок бул реформаны таңуулаган эл аралык донорлордун ыдыгына каршы тура албай, өлкө жетекчилиги аргасынан оюндун эрежесине баш ийип беришкен дешет талдоочулар. Мамлекеттик пландоо ишинин токтотулушу, экономиканы көзөмөлдөө органынын эсил кайран кеткен өлкө менен кошо дүйнө салганынан кабар.
Батыштагыдай өнүгүү өзгөрчүдөй рынок экономикасына билип билбей сүңгүгөн эл пландаштыруу, мамлекеттик көзөмөлдүн жоюлганына маашырланып туңгуйукка бет алышкан. 90-жылдарда госпланы жок Америкада Федералдык соода комиссиясы мыйзамдын аткарылышын көз жаздымда калтырбай, өз жарандарынын укугун коргоо вазифасын чеңгелинен чыгарбай иштетип жатканынан маалымат албаган коомчулук өзүбүздө анархияга жол ачылганын деле байкабагандай жашоо өткөрүп калган. Океандын ар жагынан келген дүйнөлүк банк экспансиялаган саясаттын ээси болгон өлкөдө учурда ошол соода комиссиясы эли керектөөчү товарлардын баасынын өсүшүнө жол бербейт. Юстиция министрлиги менен бирге элинин жашоо сапатын коргойт. Бизде болсо белгилүү саясатчы Черномырдин айткандай, хотели как лучше, получилось как всегда. Жер боюнча үлүш жөнүндө сөз кылсак эле, биякта бул айылда айыл өкмөтүндө 70% дуңан эл турат. 30% кыргыз. Анан келе баягы өзүбүздүн укугубузду жерге ээлик кылалык деп чыкканда эле улуттук маселеге дуңандар айтып калат да, силер мына улут болуп эле улут жака бизди такап эле эметесиңер дейт. Биз эми бу жерден эч ким эмесин бускан жокпуз. Дуңандардын эч кандай улут жагынан кызымдык көргөзгөн жокпуз. Анан ошо 95-жылы өздөрүнүн улутунан башкарма болуп Эрса Рамазан чыккан. Эми 94-жылга чейин ошого чейин бүт жердин айыл өкмөт болуп, дыйкан жанагы дыйкан крестьянский хозяйство дыйкан жетекчиси болуп, ошол жердин баарын эменин баарын бускан ошол киши болуп атат. Ким аты? Эрса Рамазан деген. Эми ошол жерге өзүнүн эжелерин, жээндерин, тайкелерин баарына жер берип, эми ушул жерде иштеген эл, ушул жерде мээнет кылып терин төккөн элдер өздөрү албай калган бар да кишилер. 1 гектар эмес, 1 сотка тийбеген кишилер бар. Ошондуктан улут аралык маселеге айлантпаш үчүн алгач биринчи көрсөтүүбүздөгү респонденттерибиздин басымдуу бөлүгүн боордош дуңган элинин өкүлдөрүнө бергенбиз. В 1994 году нам дать, после распада Советского Союза. Но он столько время тянул, этот Эрса Рамазан. И в 2005 году он пользовался, до 2005 года он пользовался нашими землями, нашими имущественными паями, трактора, вот эти машины, все на него работал. А он людям говорит: уважаемые жители, я буду вам закрывать налоги, то, опять соцфонд, то все. Иначе, если вы отдельно возьмете, налоги у вас сидят. Давайте я буду председателем, вы меня изберите, я буду работать, а я вам буду помогать и дивиденды буду давать. Люди согласились и не стали землю брать, не стали земельное паевое имущество брать, терпели все. А в других наших селах люди, все жители взяли, что в Качкарбаеве, что вот в Волге, вот, в Димитрове. Люди же говорят, что вы берите свою землю, свою, иначе потом вы не возьмете. Многие люди так и не дождались. Или Всевышний их забрал, или же они, кто уехал в Казахстан, особенно многие русские у нас тут были, русские, немцы, они его просили. Он всячески отталкивал их, и так они не взяли, все уехали. Ерсу осталась, да, вот эти их земля? Откуда у него столько земли, и откуда у него такой большой фермы за каких-то неполных 4 года, которые он здесь. И весь техника он забрал себе. Весь техника, что у нас в хозяйстве было. Ну еще вот ФПС, который принадлежит ФПСовские земли, тоже присвоил, оказывается. Присвоил. Бирок улутуна карабай, бүт өлкөбүздө жер реформасынын мүчүлүштүктөрүнө байланыштуу байлар эбегейсиз байып, кедейлери жардылыкка батканы бул бүгүнкү күндүн ачуу чындык экенин тана албайбыз. Ошондуктан бул маселенин таржымакалына сарасеп салып, урматтуу көрөрмандар, бирге көйгөйдүн башатына кайрылалы. Өткөн кылымдын 90-жылдарына кайрылсак, Кыргыз-Славян стратегиялык институтунун анализин барактасак, СССРдин кулаарынын алдында Кыргыз Республикасында миңдеген коллективдүү чарбалар өнүгүп, азык-түлүк продукциясынын өнүгүү темпи дүйнө аралык деңгээлге жетип, өзүбүздүн өлкөнү гана эмес, Ленинград жана Москва шаарларын
эт азыктары менен толук камсыздап, койлордун саны 11 миллионго жетип, айыл чарба техникасын чыгарган заводдорубуз, кийим тиккен жеңил өнөр жай тармагы эртеңки жашоого зор ишеним артып, эбегейсиз өнүккөнүнөн кабар алабыз. Акыркы маалыматка таянсак, 2017-жылдын билдирүүсү Кыргызстанда көмүр казуу 3 эсеге азайган. Эт азыктарынын иштетүү көлөмү 18 эсеге, колбаса чыгаруу 5 эсеге, 15 эсеге кант иштетүү өндүрүштөрү өз көлөмүнөн тайган. Мунун себеби 1994-жылкы реформалар. Ошол реформанын негизинде миллионер чарбалар жоюлууга жолдомо алып, алардын мүлкүнүн баары арзандатылып, өлкөнүн колхоз, совхоз чарбаларын приватизациянын тайфуну бүт учуруп кеткенде, ошол учурда мурдагы советтик чарбакер жетекчилердин ордуна жаңы формациядагы коюлган талануу талабын илгиртпей түшүнгөн жетекчилик келип, атайын чарбалардын карыздарын көбөйтүп, мүлкүнүн баасын түшүрүп, өз кызыкчылыгына иштетип, эбегейсиз баюуга карт бланшка ээ болушкан. Өлкө идеологиясын жоготуп, приватизаторлордун мекенине айланган. Англис тилинен которгондо приватиры деген сөз деңиз каракчысы деп которулат. Мурдагы саясий формацияда биздин Кыргызстаныбыз социалдык өлкө болуп аталган. Чарбаларда бала бакчалар, таза суу тамырлары, жолдору, элдин ден соолугу кымтыксыз каралып турган, чарбалык тажрыйбасы жок мураскорлор келип, чарбаларды колунан келишинче талап, өз кызыкчылыгына иштеткени бул биздин бүгүнкү күнүбүздүн ачуучундугу. Эмесе негизги каармандарыбыздын таймашына өтүүгө мезгил жетти. Айыл өкмөтү на сельском сходе решили, значит, оставить 185 гектаров земли для существования айыла и айыл өкмөтү, на нужды айыл өкмөтү. Это незаконно. Эта земля принадлежит ФПСу, айыл өкмөтү. Биринчи эле мына мисал, мэрде 50 гектар ФПС жери бар, ошону менчик кылып кызыл китеп чыгарып алыптыр. Аны да биз билбейбиз. Баягы арендасы бүттү деп туруп, келе кайта аукционго коелук деп чыксак, кызыл китебин көргөзүп чыкты. Мына мен ал жерди алгам деп. Биз эми мындай айтканда шок болдук. Бул кандай бир кишиге 50 гектар жер. Бу жерде эми анчалык деле айыл өкмөттө жер жок, болгон бир 2000 гектар жер бар дейт, баягы болгону. Элге тараткандан кийин ушу 50 гектар эле жер ФПСке калган. Анан маякта 8 гектар дагы бир жер бар, суу барбаган жерде, ошол эле калган. Эми ошону дагы да менчик кылып алыптыр. Биз шок болдук. Анан барып туруп анын баарын госрегистрге барып, аяк менен урушуп, акимиятка бардык. Ал кезде губернатор деген ага бардык. АКСке чейин бардык. Эчтеке майнап чыккан жок. Ошондо биз аябай түңөлдүк. Бул өкмөт барбы же жокпу? Мыйзам иштейби же иштебейби? Иштебейби деп. Анан кийин айлабыз кеткенден кийин анан өз бөлөк жол менен алдык, иши кылып алып алдык. Бул жерлер эки контурдан турат. Бирөөсү объездной жолдун аркы бети, бирөөсү берки бети. Бирөөсү 20 гектар, бирөөсү 21 деме менен. 25 ошондой. Анан 2010-жылы революция болгондон кийин после этого ко мне заходит РСА с решением суда областного. Вы тогда работали? Да, мен ушуну жаңы эле назначение болгон. Келгенде ко мне он заходит, моу решениени соттун чечимин каттап бергиле дегенде мен ага айткам, мен мындайча айтканда грубой форме эле колуп чыккан кабинеттен. Это эч кимге берилген эмес такое право. Конечно, ФПС деп кетирсем, он кийинки жолу келгенде исполнительный лист көтөрүп келди мага. Исполнительный лист келгенде мен вышестоящий органдар менен сүйлөшкөндөн кийин биз соттун чечимин каттоого милдеттүүбүз, тем более исполнительный лист келип атат бизге. Анан аны биз каттап бердик. Каттап бергенден кийин ал вопрос даже биздин районный коллегияда көтөрүлгөн. Мындайча менде мындай бир ой туулду да ошондо. Менден бөлөк, оказывается, все были в курсе, что ошо ГФУсунун жери частныйга кетти деген. Район все знали. Бүт бар билчикен. Андан кийин ошого көп узабай эле местный балдар келишти мага. 10-15 чакты бала келип ушу жерге отуруп, сен мону кылып койгон турбайсың, сен самовольно кылган турбайсың. Мен аларга айттым, силер кызык экенсиңер, силер главаңар бар да, айыл өкмөтү бар, мына главаңар подтверждать этип кол коюп берип, печати турат айыл өкмөттүн мына все документы. После этого андан кийин барышты да булар. Ошо жерди айыл өкмөттү ошо жумуштан кетиришти.
Бектен Абылаев деген глава болчу. Ошонун аркасы менен балдар настаивать этип жумуштан алышкан аны. Көп узабай эле ошолор келгенде кандай кылып чечебиз дегенде мен бүт жолдорун айтып бердим. Мен даже текстин жазып бергем откасттын. Барып туруп ошо такирдеги хунча ошону барып туруп кол койдуртуп бизге алып келип госактын изъятия кылып жокко чыгарып салганбыз. Когда он пришел ко мне в кабинет, сам Эрса, я ему сказал при работнике моего АИЛ-ÖКМЕТы по земельным вопросам. Я сказал: Рамазан, ты эти земли, люди очень многие просят, все хотят жить. Он мне кинул на этот и сказал: вот у меня красная книга. Анан кийин ошондо председатель АИЛ-ÖКМЕТи болгон. Анан кийин председатель болду. Ошондо бүт бардыгын ээлеп, мына жерде биздин парк бар болчу. Эмнеди деген техникалар бар эле. Бүт шыпыргы антип шыпыра албайт. Бар болчу да. Эмне деген техника, эмне деген станоктор, токарный станоктор бүт бар болчу да. Бүт барын алып кетти. Алып кеткенде мынау Димитровкада гараж. Ошол жака бүт барын көчүрүп кетти. Эми мындайда бул канчанча 2009-жылы болуп турбу да? Эми бул материалдарды карап көрүш керек ичиндегичи. Ошондон кийин силерге айтып бербесем мен азыр эчтеке айтып бере албайм. Булдардын баары тигин жугундусун жеп уже даже тамак деп айтканга даже тил барбайт. Просто жугундусун жеп. Наби Аксакал 2005-жылы Бирдик АИЛ-ÖКМЕТине башчы болуп жамааттын колдоосу менен шайланат. Андан мурун бул такты Рамазан Эрса 1995-жылдан баштап аталган 2005-жылга чейин ээлеп келген. Чатактын башы жер үлүштөрү туура эмес бөлүнгөн деген дооматты Наби Лова Рамазан Эрсага коет. Өз үлүштөрүн албай калган жашоочулар бузулган укуктарын коргоо үчүн аракет жасап колдоо издей башташат. Проблема с землей у меня, паевой земли нету. Все документы у меня есть. Я также обращался в АИЛ-ÖКМЕТу, у меня на него тоже есть справка, все есть. Потом Акимиат обращался, в госрегистр я обращался также, и в прокуратуру еще обращался. Все бездействия. Ошентип АКСС укук коргоо фондунун дарегине арыз жолдоп, жардам сурап кайрылышат. ЛТР телерадио компаниясы дайыма өз иштеринде коомчулук өкүлдөрү менен тыгыз иштеп, кайрылууларды тийиштүү кызматтарга сунуштап, результатка иштейбиз. Арыздар биздин иш реестерибизге катталгандан кийин гана иликтөөгө жолдомо алабыз. Лова менен жолуккандан кийин биз Бирдик айылын түрө кыдырып, Рамазан Эрса мырзага жолугалы деп издедик. Бүт менчик объектилерине бардык, дарбазасын кактык, кошуналары минген унаасын сүрөттөп, машинасы турса өзү үйүндө болот дешти. Здрасте. Рамазан. Дома никого нету? А где можно его найти? Эки үйүнө бардык. Минген унаасын тааныгандар үйүндө дешсе да чыккан жок. Иликтөө башталганда эле доочуларга түшүндүргөнбүз. Иштөө принцибибизди Сократ айткандай: Платон, сен менин досум болсоң да, чындык сенден бийик деп. Эки тарапты бирдей чагылдырабыз деп. Болгону ишибиздин башында приватташтырууга чейин Эрса Рамазан бул чарбада бир күн иштебей туруп, кандайча бийлик чылбырына ээлик кылып калганын, анан эмнеге мураскор чарбанын 300гө жакын мүчөлөрүнүн укугу бирдей сакталбай, алар тиешелүү ырыскысын албай калган деген суроо узатмакпыз. Өз аракетибизде биз Кыргыз Республикасынын бир катар мыйзамдарына таяндык. Бирок Эрса мырза талаштардан зор тажрыйба алган жаран экен. Чуу дегенде эле адвокат жалдап, ЛТР телекомпаниясын 5 миллион сомго доого жыгууга аракет кылганынан бул адамдын пайдагерлик талантына баа бердик. Соттошконго даярбыз. Мамлекеттин мүлкүн өз билгениндей калчап, бүт проблемаларын акчанын гана күчү менен чечип жашап келген бул ишкерге биз жооп бергенге даярбыз. Маселенин чоо жайынан. Ты незаконно пользуешься этой землей. Кто тебе дал право, чтобы ты его в частной собственности? И тогда, когда вот эти ребята сказали, что имей в виду, мы тебя отсюда можем выселить. И тогда только он побоялся, что ребята могут на его... Навредить ему. Да. Ребята прямо сказали: мы твою семью выселим, если ты что, хочешь все забрать, что ли, себе? Ты почему нам, людям, не даешь? И тогда он только отвернулся и отдал. Скребя душой, он отдал эту землю.
1984 жылы бул талкаланган жайлар мамлекеттик агро өнөр жайынын Живпром колхозунун мал семиртүүчү сарайлары эле. Макамы мамлекеттик интенсивдүү мал семиртүүчү чарба деп реестрге киргизилген. Чүй аймагында ушундай 31 чарбада мал семиртилип, СССРдин азык түлүк коопсуздук программасынын талабы аткарылып, аймакта бир гана Фрунзедеги эт комбинаты өлкөнүн элинин кайра иштетилген эт азыктарына болгон муктаждыгын ашыгы менен жаап келген. Улуу муундун өкүлдөрүнүн эсиндедир. 1980-жылдары жылкы эпинен жасалган колбасанын баасы 90 тыйын эле. Кийин бул чарба бирдик совхозу болуп, 1991 жылы башталган айыл чарба реформаларынын негизинде 92 жылы бирдик кооперативи деп каттоодон өткөн. 1995 жылы кооперативге төрага кылып дыйкандар өз жердеши Рамазан Эрсаны шайлашат. Бирок ал буга чейин аталган чарбада бир күн да иштебегенин белгилешет. Көп убакыт өткөрбөй бул ишкер дыйкан деген аталышта Эркин дыйкандар ассоциациясын түзөт. Андан кийин 2000 жылы аталган чарбаны дыйкан коммерциялык айыл чарба кооперативине айлантат. Бирок белгисиз себептер менен бул акыркы эки чарбакер ишкананын менчиги дегеле даректүү документтери Ысык Ата районунун архивинде да, Чүй облустук архивинде да табылбайт. Анын себебин билүү үчүн суроону дагы деле Эрса мырзага узатабыз. Биздики ровно билебиз, что 94-жылы жерди берген. Анан кийин айтканбыз да, давай бергиле десе, 6 жыл бербей өзүнө использовать кылган. Өзү кондолду. Бербей, айтып атпайм, 6 жыл бербей 2000 жылы биз улам айтып отуруп 2000 жылы арам берди. И то биз Кыргыз көчө жактан бир эле 30 гектарди арам берди. Наби Аксакалдын айтуусунда бирдик айыл өкмөтүнүн жашоочуларынын өз үлүшүнө ээликке жетүүгө укугу бузулганы боюнча акыркы жылдары кайрылбаган жери калбаганын белгилейт. Откуда у него столько земли и откуда у него такой большой фермы за каких-то неполных 4 года, которые он здесь. И весь техника он забрал себе. Весь техника, что у нас в хозяйстве было. Ну еще вот ФПС, который принадлежит ФПСовские земли, тоже присвоил, оказывается. Присвоил. Хотя вот эта земля спокон веков, еще колхоз Жданов был 1960 года, уже учителям дал, потому что учителя действительно очень начарден, ну плохо, зарплата маленький. Правление колхоз решил, давайте вот это 8 гектар 7 учителям разделим, пусть они сажают для себя хоть. Как огороды? Да, как огороды. Это какой год был? Вот эти вот 80-е годы, 90-е годы, 2000. И вот он до сих пор пользуется вот этими землями. Наши жители все знают. Мы ему говорили, я как бывший профком, я ему говорил, зачем учителей брать? Они же наших детей учат. Они же наши... Он все забрал. Мизерную долю, наверное, в айыл өкмөтү платит, я так думаю. Рамазан Эрса жең ичинен документтерди подделка кылып, ушул убакка чейин мүлктүн дайынын билгизбейт. Бирок бирдик айыл өкмөтүнүн жалпы аянты 2323 гектар болсо, эл билбейт ким колдонуп жатканын. Он мне кинул на этот и сказал, вот у меня красная книга. Это благодаря наших инициативных ребят, молодых. Они его вызвали туда при главе айыл өкмөтү. И отобрали, да? И в прямом смысле отобрали, сказали, что он также занес эту книгу, им поставил на стол, говорит, у меня красная книга. Тогда ребята, один из них, который вот сейчас, он Османалиев, Канат его звали, как, он по столе как постучал, говорит, убери свою книгу, ты незаконно пользуешься этой землей. Кто тебе дал право, чтобы ты его в частной собственности? И тогда, когда вот эти ребята сказали, что имей в виду, мы тебя отсюда можем выселить. Даже так было? Так было. Айыл элинин сходунда, жыйынында, жалпы жамааттын сунушу менен Наби Аксакал айыл өкмөтү болуп турган учурунда мамлекеттин фондунун
183 гектар сугат жерлерин айыл өкмөтүнүн карамагына алганбыз дейт. Мыйзамда жазылгандай мамлекеттин менчиги болгон жерлерди жергиликтүү өз алдынча башкаруу гана органдары тейлеп, жарандарга ижара гана шартында берилүү макамына карабай 2008 жылга чейин бүт эле мамлекеттин айыл чарба фондунун жерлерин бир гана Рамазан Эрса иштетип келген. Ал турмак мамлекеттин фондунун 48,4 гектар жерин 2009 жылы Чүй райондор аралык экономика жана административдик иштери боюнча соттун судьясы Ашырбек Курмановдун алешимдик мыйзамга каршы чыгарылган чечиминин негизинде номери АД 09 МЧС1 иши сотто катталып, мамлекеттин фондунун жерине Эрса Рамазан ээлик кылып калган. Иш мыйзамдуу күчкө 2009 жылынын 14 декабрында кирген. Дагы Ысык Ата районунун гос регистринин капчыгынан сот чыгымдарын төлөттүрүп берген. Уурусу күч болсо ээсин доого чыгат деген тамаша болуптур. Мындай чечимди судья А. Курманов Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен эрежеде жазылган мамлекеттик жерлерге жоопкерчилик Кыргыз өкмөтүнүн чечимине гана таандык деген беренени уруп ойнобой мамлекеттик айыл чарба жерлеринин Кыргыз Республикасынын жарандарына берилүү эрежесин бузуп туруп, чечим чыгарып, райондун гос регистри кызматын өзүнүн буйругунун негизинде Эрсаны менчик ээси кылып регистрге каттоого күчкө салып мажбурлаган. Көз көрүнө Фемиданын көзүн чел басып, анын өкүлү кылмыш жасаган. Баарын чечкени цена вопроса. Бул аферанын баасы чоң пара экени айтпаса да белгилүү. 48 гектар эмес, 4 сотка жерге соттун чечимин чыгарып көргүлөчү. Мыйзамсыз чыгарылып, кийин айылдын активисттеринин күчү менен бул 12 жылы кайтарып бергенге мажбур болуптур. КПСтин жери кандайча буга өтүп кетет. Почти 50 гектар жерге. Каяка өтүп кетет? Эрса Рамазандын баласы Тахирдин оолуна. Кандайча чечим кабыл алынды? Эми мындайда бул канчанча 2009 жыл болуп турбу да? Эми бул материалдарды карап көрүш керек ичиндегичи. Анан ошондон кийин силерге айтып бербесем, мен азыр эчтеке айтып бере албайм. Эмесе бул окуяны башынан өткөргөндөргө кезек берели. Себеп деген иштейин деген эле балдар баягы Сталин айткандай, кадры решает все дегенде, жакшы бир кадр коюн десе, потому что ал болбойт, потому что жан келген, иштей турган бала душняк кылат. А душняк кылган эмне? Баягы мыйзам жок алып алган жерлердин баарына проблема кылат. Ревизия кылат. А керек эмне баш ортма? Өзүнүн кишин коюп коет, жүрөт. Кадыр кайыл өкмөт айта кетсе, мынакей Кадыр кайыл өкмөт. Ал ошо дыйкан чарбасында бухгалтер болуп иштеген. Идеально иштейт. Это Рамазан Эрсанын кол астында иштейт. Кол астында дагы эле иштейт. Анан аны алып келип алтырып бияка айыл өкмөтү кылып коюп койду. Мени колдобосун деп. Мына былтыр 21 июнда раз момундай бийлик келгенден кийин Кыргызстанга, момундай бийлик келгенден кийин мына Жапаров, Ташиевтер келип, момундай кичине кыймыл башталгандан кийин мен былтыр 21 июнда келип туруп арыз жаздым. Арыз жазып айттым, тетиякта 8 гектар жер бар. Мыйзамсыз алган, ал ФПСтин жери. Ал Эрсанын колунда. Силер сотко берип, аны незаконно алган, ошону сотко бергиле, алгыла десем, каяктан алат? Раз алдар лоббировать кылып аяктын эмнетип. Эми мына 2 ай мурун, 1 ай мурун жап жаңы көк китеп ошо жана подставной лицаларга жазып берди. Мен дагы айтып атам, если дагы комиссия жүрүп, изилдөө жүрсө, мен тактап берем ошо кишилерди. Судья Курманов ушундай ийри кесип, кыйшык чечкен иштеринин ийгилиги менен учурда бакыйып Ысык Ата райондук сотунун төрагасынын тагында отурганын көрүп, буга окшоп тумшугун балта кеспей, билсе да билмексен болгон, адилеттикти түшүндө да көрбөгөн, карды салыктардын тобун көбөйткөндөрдүн ишин тескеген органдарга кайрылууну чечтик. Себеби адилет алыс чечим болбогон жерде элдин бийликке болгон ишеними жоголуп, ынтымагы дырап, нааразычылык күчөп жатканынан президенттин акыркы иш-чарасынын урунттуу проектлеринин бири жергиликтүү мамлекеттик бийлик социалдык тармактар аркылуу эл менен тыгыз байланышка чыгуусун көздөп иш-чара жүргүзгөнүндө, бирок бул Ысык Ата районунда санариптештирүү маселеси түп ордунан бери иштетилбей, мамлекеттик ишканалар капчыгы чоңдордун мекенине айланганын, тийиштүү кызматтардын эшигине баш бакканда эле ор коюп көз сайганын сокурда эле байкабаса, шору кайнаган эл жон терисинен өткөзөт экен. Мы просили, о чем просил адвокат?
Прошу вас отменить постановление о незаконном прекращении досудебного производства следователем Сатинского района Абдина Серова по заявлению Лова, зарегистрированного АС РПП Сатинского района по признакам преступления. Все. Как это так? 50 гектар жерде söz yok bu yakta.